4 жаштагы Раяна Насердинова сасык тумоого чалдыкпаганда азыр бала бакчада ойноп жүрмөк. Мындан 4 күн мурда денесин калтырак басып, дем алуусу начарлап, аба жетишпей кыска жөтөлө баштаган. Раянанын чоң энеси өз алдынча дарылап да көргөн. Бирок сакайгандын ордуна абалы оорлошуп, ооруканага алып келүүгө мажбур болушкан. Небереми алып келгениме бүгүн 4 күн болду. Жакшы карайт экен, врачтар бардыгы жакшы көңүл бөлүп, аябай медсестралар убагында немесин прививкаларын немесин уколдарларын берип атат. Аябай жакшы кыйла кызым келгенден бери кыйла жылыш болуп калды. Ана медсестралар да аябай жакшы экен, тамак аштары теги жакшы экен, убагында берет экен бардыгы. Раянага окшоп облустук балдар мектепканасына кайрылгандардын көбү сасык тумоо менен келип жатышат. Айрыкча 1,5 жашка чейинкилер арасында ооруга кабылгандар көп. Ананда сасык тумоого чалдыккандардын тең жарымы оору өтүшүп кеткенде кайрылып жатышат. 1 жашка чейинки балдар көп кайрылууда. Күндүн бир суу алмашканына байланыштуу ушу 5-6 айдан бери бизде тынымсыз балдар көп болуп атат. Даже медсестраларды таппай калдыбыз да, башка бөлүмдөргө да жаткырып атабыз. Анан ушу медсестраларыбыз нагрузка болгондугуна байланыштуу жетишпей ушу кыйналып атабыз. Дарыгерлердин айтымдарында сасык тумоо балдар арасында акыркы 2 аптадан бери күч алып жатат. Ош облустук балдардын жугуштуу оорулар бөлүмүнө сасык тумоо менен 2 апта ичинде 200дөн ашык бала кайрылган. Бул сан өткөн айдын ушул мезгилине салыштырганда 2 эсеге көп. Жакынкы райондор Кара Суу району, Арабан району, Нукат районунан келген жаш балдарды, абалы орто жана түзүк болгон балдарды жашаган жерине, жашаган районуна звонок кылып туруп, ошол жерге жөнөтүүгө мажбур болуп атабыз. Дарыгерлердин белгилешинче, күз айында аба ырайынын жылуу болушу сасык тумоонун көбөйүшүнө алып келет. Андан сырткары грипп сезондук оору болгондуктан алдын алуу үчүн дарыгерлер туура тамактанып, суусундук көп ичүү керектигин айтышат. Приоритетный признак болгон убакта, мисалы бала температурасы түшпөй, дем алуусу оорлоп, суюктук ичпей, эмчек эмбей, ичи суюк келип, суюк келгенде калында кан аралаш болсо, ошол убакта срочно дарыгерге кайрыл деген жерибиз бар. Андан неотложный признаки дейбиз. Неотложный признактарга буларга судорог болгондо бала токтобой кусканда срочно үй бүлөлүк дарыгерлер эмес, жаткырууга стационардык ооруканага кайрыл деп кеңеш беребиз. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 14-20 октябрь күндөрү өлкө боюнча дем алуу органдарынан түрдүү вирустар козгоочу курч кармаган жугуштуу ооруларга кабылгандардын саны өсүп 3453-кө жетти. Былтыр бул убакта ооругандардын саны 3043 болчу. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.